Кайран соцфонд. Кайран соцфонд. Акыбалы мына. Доклад берди, 3 ооз сөз, анын бирөөсү неме деген сөз, неме дейт. Председатель, сиз ооруп атасызбы? Жок, мен чын эле сурап атам, акыбалыңыз начар да кубарып турасыз, сиз ооруп атасызбы? Больницадан келдиңизби? Азыр жакшы эле сезип атам өзүмдү. Больницадан чыктыңызбы? Чот ошол абалыңыз начар да. Эгер ооруп атсаңыз, больницадан чыксаңыз, больницага кайра барып жатыңыз. Эгер оорубай атсаңыз, бул парламентти шылдыңдоо деп эсептейм мен. Докладыңыз 3 сөз, бирөөсү неме. Ушул кантип болсун, урматтуу депутаттар. Биз эгер ооруп атса, анда биз туура түшүнөлү да адамдын акыбалы деп сезели. Жок, оорубай турган болсо, анда неме деп 3 сөздөн турган доклад бул парламентти шылдыңдоо. Бул отурган макамды шылдыңдоо деп эсептейм мен. Бул болбойт. Алмазбек Акынжанович, мындай болбойт. Соцфонд бул аябай чоң орган. Эгер чын эле ооруп атса, анда барысындагы түштөн кийин башка бирөөңөр келип доклад бергиле. 50 күн тартибинен алып туруп даярданып келгиле. Бул болбойт. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем. Бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улураакмын, даражам дагы улураак. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылды. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособия төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Адахан Кимсалмаевич, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Япония дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан, эгерде ошондо кызыгандуулук кылып, биз анда да 6-чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз, ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө өлөйлүбү эми? Төлөбөсө өлүп калайлыбы эми? Бүт биз экологияда атабыз, ошол эле кезде бактарды бүт баарын кыйдырып, ошол жерде көп кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз. Биз кантип жашайбыз? Бактар жок болсо, экология өтө начар болсо. Адахан Кимсалмаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам. Мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип атам. Адахан Кимсалмаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылганыңар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз? Мен түшүнбөй атам. Берге айтышканы келдиңизби сиз? Иә. Адахан Кимсалмаевич, бул боюнча ар бир берген суроого жооп бербейсизби? Сиз мен түшүнбөй атам. Эмне деп атасыз сиз? Суроого жооп бергиле. 114 миллион ичинде отурат. 14 миллион 130 миңдин ичинде отурат. Мен ошону сурап атам. Калып калган сумманы Кыргызстан кайра кошо төлөйбү же жокпу деп. Ким жооп бересиңер, жооп бербейсиңер? Сурооңузду кайталап койсоңуз? Мына банк өзүнө алып калып аткан акчаны жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби деп сурап атам. Кирет. Ошол албаган акчаны биз кайра кайрып беребизби? Суммасына кирет. Значит, биз албаган акчаны кайра кайрып беребиз толугу менен.
шарты боюнча беребиз. Биринчиден ушундай. Жебеген самсага пул төлөйбүз деген маселе бул бир. Экинчиден Руслан мырза, мен гаишник эмесмин, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Руслан мырза. Бираз могу жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын кармаңыз. Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз бул жерде отуруп.